Кыргызстанда биринчи жолу самын көбүкчөлөрү аталышындагы оюн-зоок кечеси болуп өттү. Кече Бишкек шаарындагы кароосуз калган балдарды реабилитациялоо борборунда бүгүн 20-сентябрь күнү орун алды. Аталган иш-чараны СССРдин эмгек сиңирген артисти Александр Балбекин уюштуруп, кароосуз калган балдарга көңүл буруп жана аларга күлкү тартуулоону максат кылганын айтат. Сегодня я посмотрел, как дети радуются. Бүгүнкү жаштардын кубанганын көрүп, өзүм да кубанып жатам. Алар үчүн бүгүнкү күн өзгөчө болуп, ыраазы болушту деген ойдомун. Кеченин максаты жалаңгана кичинекей бөбөктөрдү кубантуу эмес, фантазиясын өнүктүрүүгө да түрткү берүү. Бул иш-чара Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлүүдө. Вот это представление, это впервые в Кыргызстане. Учурда мына бул кароосуз калган балдарды реабилитациялоо борборунда 3 жаштан 16 жашка чейинки 62 өспүрүм тарбияланат. Чынында алар ата-эне мээримине муктаж. Ал эми бүгүнкү самындан чыккан кооз көбүктөр балдарга кубаныч тартуулай алды десек жаңылбайбыз. Анткени ар бир баланын көздөрүндө кандайдыр бир жылуулуктун нуру жанып турганы көрүнүп турду. Мындан улам борбордун тарбиячылары дагы ушул сыяктуу иш-чаралар көп уюштурулуп турса жакшы болмок деген пикирде. Бүгүн ошо биздин кароосуз калган балдарга келип, Алексей Балбекин өзүнүн шоусун көргөзүп кетти. Бизге дагы ушундай көп мероприятиялар болуп турса жакшы болмок, анткени бул балдарга бул көп кишилердин үмүтү керек, көп кишилердин колдоосу керек. Ошон үчүн күтөт элек дагы ушундай шоуларды. Рената. Менин атым Рената, 8 жаштамын. Бүгүнкү күн мага аябай жакты. Өзгөчө чоң көбүктөрдү чыгарганы. Мен мындай нерселерди сырттан гана көргөм. В цирке. Ислам. Менин атым Ислам, 7 жаштамын. Бул кече мага аябай жакты. Баары сонун болду. Красиво было. Как тебя зовут? Валя. Атым Валя, самындын көбүктөрүнөн чыкканы өтө кооз көрүнөт экен. Ал мага гана эмес, бул жака келген элдердин баарына жакты көрүнөт. Всем, наверное, очень понравилось. Чынында ар бир жерде балалыктын күлкүсү жаңырып турса кандай бакыт. Ал жерден тынчтыктын, бейпил турмуштун даамын сезесиң. Анын сыңарында ар бир үй бүлөдө бала жетти, бөбөк күлкүсү жаңырып турсун.